Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 3-окууда колдоду. Жыйынга катышкан 85 депутаттын 63-ü макул, 22-си каршы деп добуш берди. Эми Кумтөр ишканасы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн башка жакка көчүрүп, кенди казууну улантууга укук алды. 14 ноябрда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган 50дей киши Кумтөр кенине барып, мөңгүлөрдүн абалы менен жеринен таанышкан. Алар менен Жогорку кеңештин 6 депутаты, өкмөт мүчөлөрү, жарандык активисттер жана журналисттер да барган. Жарандык активист Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун мөңгүнү көргөндөн кийин да пикири өзгөргөн эмес. Ал суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөр Лысый жана Давыдовдон башка мөңгүлөр үчүн да кооптуу деп эсептейт. Биздин көз караш өзгөргөн жок. Биз буга чейин айтып келген талаптар дагы деле мына өз көзүбүз менен көрүп ошол талаптар аткарылышын ынандык да. Биз эмне деп атабыз? Суу кодексинде эмне нормалар каралган? Мына 3-окуудан каралып, пленардыктан кабыл алайын деп атат. Мыйзамды одоно бузуп, Жогорку кеңештин сайтында илинген жок. Коомчулук билбейт. Эмне мыйзам кабыл алып жатканыбызды. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Себеби бүгүн кабыл алына турган мыйзам эртең Кумтөрдө эле эмес, эртең жер үй жана башка биздин мөңгүлөргө залакасын тийгизиши мүмкүн. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев буга чейин Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү дээрлик жок болуп кеткенин айткан болчу. Ал аталган мөңгүлөр такыр жок болуп кетпегенине жарандык коом менен чогуу күбө болду. Ошентсе да Зилалиев Кумтөр ишканасы токтоп калбашы үчүн мөңгүлөрдү башка жерге көчүрүүгө уруксаат берүү керектигин айтууда. Мейли эми ушул Лысый менен 10%, анан бир 45-50% Давыдов тийип калыптыр. Муну эми разгрузка кылып иштете берели. Бирок башка мөңгүлөргө тиймей жок деп биз ушундай катуу талапты койдук. Ушул өзгөртүүлөрдү киргизелик деп атканбыз бүгүнкү учурда. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жанагы эки Лысый менен берки Давыдов мөңгүлөрү карьер жака түшүп кетип атат, жылып келип атат. Эгерде аларды азыр разгрузка кылбасак, өзүңүздөр көргөндөй жана карьерде иштеп аткан кишилер карьерди толугу менен жоготобуз. Ал жерде иштеген кишилерге да кооптонуу болот. Кудай сактасын, бир экологический катастрофа болуп кетиши мүмкүн. Бул бир укуктук жагынан мен сиздерге мурунда айтып кеткен, 2014-жылда Жогорку кеңештин, 2016-жылда Жогорку соттун чечими бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана мамлекеттик органдардын үзгүлтүксүз Кумтөр иштеп берсин деген милдети бар, милдеттенген. Камсыз кылып бериш керек да Кыргыз Республиканын өкмөтү. Биз ошону ишке ашыруу үчүн ошондуктан бул азыр өзгөртүүлөрдү киргизсин деп 3-окууга чыгарып атабыз. Аял активисттерден Кумтөргө жалгыз барган Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылынын төрайымы Жипар Баргыбаева алтын үчүн мөңгүлөрдүн талкаланып жатканына капа. Ал мөңгүлөрдү башка жакка көчүрүү жок кылууга барабар деп эсептейт. Мөңгүлөрдү каргыштан сактайбыз дейбиз, атан каргыш кылып атабыз. Мен ыйлагым, энелик жүрөгүмөн ыйлагым келип атат. Өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Давыдов, Лысый жок дедиңер. Мында турбайбы? Бул эмне Давыдов эмеспи? Же тетиги Лысый эмеспи? Уят кыргыз элинин душманы болбогула. Мына келген депутаттарга рахмат. Кана калган депутаттар? Дүйшөнбек Текшербекович, келиңиз, сиз менен барып кармайлык мына мөңгүнү. Бар бекен же жок бекен? Сиз айткансыз жок деп. Мына келиңиз, мына мөңгү. Мөңгү кенен эле Кыргыз элинин кызыкчылыгы болуш керек да, айланайын. Бир жерден алып барып мөңгү ош жерде турат деген бул болбогон сөз. Мөңгүлөр эмнеден жоголот? Чаңдан, экологияны бузулганынан. Олар чаң көтөрүлөт да, анан эрип баштайт ушул. Бир жерге жылдырганы болбойт. Булар мөңгүлөр биз сыяктуу эле, адам сыяктуу эле да. Булар жашайт. Суу кодексине өзгөртүү киргизүү демилгесин өкмөт алгач 2015-жылы көтөргөн. Бул сунуш Жогорку кеңештин 5-чакырылышында 2 окуудан өткөн. 3-окууга келгенде жарандык коомдун каршы пикиринен улам мыйзам долбоору артка чакыртылып алынган. Өкмөт ошондой эле кодекске өзгөртүү кирбесе Кумтөр ишканасы токторун айтып коңгуроо каккан болчу. Экологдор болсо мөңгүлөрдүн ордунан козгоо, айлана чөйрөө үчүн орду толгус жоготуу экенин айтып келишет.